Assalamu alaikum. Биздин фонд дагы болсо өз ишин улантууда. Азыркы маалда биз Бишкек шаарында жашап жаткан Айгерим эжебизге ошол отчеттук видеосун берип, сиздердин берген аманатыңыздарды жеткизүү үчүн келип отурабыз. Айгерим эжебиз үчүн 48.150 сом чогулган. Жана ошондой эле бизге чейин бул жактан байкелерибиз, эжелерибиз Айгерим эженин ошол балдарына өзүнө бир канча продуктыларын акчалай жардам берип кеткен бир туугандар болгон. Жана ошондой эле айта кетчү нерсе, Ош шаарында тез аранын ичинде операция болушу керек болгон Олжобаев Бакыт бир тууганыбызга дагы фонддун эсебинен 15.000 сом акчалай, ал эми Ысык көл облусунда муктаж болгон бир үй бүлөгө 5.000 сом продукты алып барып бердик. Берген садакаңыздарды, нафакаңыздарды Алла Таала кабыл кылып, акыретте тоодой сооптор менен берген болсун. Биз бул жердеги баардык толук сиздердин аманатыңыздарды Айгерим эженин өз колуна өткөзүп беребиз. Бул сизге карапайым элден чогулган акча. Баягы балык жегенди эмес, балык кармаган үйрөт дегендей. Сиз бул нерсе менен баягы дайыма акча келе турган, булак ачып, бир нерсе иштетип же бир нерсе сатып, алып сатуу деген нерселерди кылыңыз. Иншалла ошол балдарыңыздын бир келечегин түзгөнгө, алардын жаркын келечеги үчүн бир аз болсо да аракет кылуу сиздин колуңузда. Биринчиден саламатсыңарбы? Баарыңарга чоң рахмат. Жардам көрсөткөнүңөргө Аллах Таалам ошол баардык жардамыңарды экесе көп эсе кайра кайтарып берсин. Баардык жардам берген адамдарга бул дүйнөнүн жана акыреттин бактылуулугун алайын. Чоң рахмат. Ошо аябай ыраазы болуп атам да, мындай Кыргызстанда ушундай эмелер бар экен депчи, агайындар, эжелер бар экен. Мындан башка дагы телефон чалып үйгө келип атышты, продукты менен акчалай дагы салып ийген адамдар дагы болот да. Ошо баардыгыңарга чоң рахмат. Аллах Таалам абдан ыраазымын. Ошо силерди дагы бизге жиберип, жолугуп жардам берип атканыңарга, ошо баардыгыңарга бир сомдон болсо да жардам берген баардык бир туугандарыма рахмат. Аллах Таалам акыретте Темирлан айткандай тоодой сооптор менен баарыңарга ошо акыретте баардык ошо соопторуңар акыретте көрөсүңөр деп үмүттөнөм. Рахмат чоң.